Тилектер менен биздин муфтиятыбызга ыйык Рамазан айынын алдында келип отурасыздар. Куран айында Куран мусабакасын жарышын уюштурабыз деп бул демилген атайын көтөрүп атасыздар. Дин алымыбыз Аллах рахматын алсын, чубак дамлабыздын атында аталышы. Аллах сиздерди колдосун, эл үчүн, жер үчүн, мекел үчүн кылып аткан кызматыңыздарды Кудайым кабыл кылсын. Ушундай бир белектер менен келгениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы ушу дин үчүн ар дайым калыс кызмат кылганга даярбыз. Кудайым колдосун. Биздин тарыхый китептер билесизби? Урматтуу мекендештер, мына биз 6-7 айдан бери Куран жарыш боюнча досум экөөбүз аяка бияка чыгып бүгүн Азирет муфтийибиздин алдына келдик. Аябай жылуу тосуп алды, жакшы колдоп берди. Сизден Аллах ыраазы болсун. Сиздин жетекчилигиңизден, командасыңыздан, жумушчу тобуңуздан баарыңыздарга чоң рахмат. Ушунча убактыңыздарды бөлүп, мындай улуу башыңарды кичүү кылып, убакыт бөлүп бизди тосуп алып, жакшы батаңарды берип, бизге мотивация, дух бергениңерге сизге, жамаатыңызга Аллах ыраазы болсун, кайда болсун, даражаңыз бийик болсун, мындан дагы жоолуңуз бийик болсун. Буйруса ооматыңызды Кудай таалам дагы берсин. Эч качан кем болбойт. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Айтканыңыз келсин, дамет аксырып. Биздин муфтияттын атайын тарых китепчеси чыккан. Буюрса ушул бунун ичинде бүт биздин коомго ислам дини качан келгени, биздин муфтият качан түптөлгөн, биздин ата бабаларыбыз кандай ибадат кылган, ошол жакта баардык тарыхый маалыматтар ичине камтылган. Мына эгемендүүлүктө эң алгачкы Азирети муфтийибиз, бүгүнкү күндө муфтияттын алып барып аткан иштери баардыгы буюрса бунун ичинде камтылган. Маалымат алсаңыздар болот. Иншалла ушу белегибизди тапшырып коет. Алла разы болсун устаз. Алла разы болсун. Дамир Таксырым, сиз дагы буюрса дин жолунда кызмат кылып жүргөн инсансыз. Сиз менен биргеликте биз Жалал Ата областында кызмат кылганбыз. Алла разы болсун. Бактар Таксырым менен достошуп бүгүн башка чөйрөдө татынака ишмердүүлүк жүргүзүп атасыз. Көп жылдар бою эл жерге, үммөткө кызмат кылдыңыз. Рахмат.